Кыргызстанда сасык тумоо оорусуна чалдыккандар көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө алардын саны 9077-ге жеткен. Адистердин айтымында бул дартка кабылгандардын басымдуу бөлүгүн 14 жашка чейинки балдар түзүүдө. Ал эми Ош шаарында да бул илдет курчуп, шаардык жугуштуу оорулар бөлүмүнүн өзүнө эле күнүнө жүздөгөн адамдар кайрылып жатышат. Аталган илдеттин фактору туруксуз аба ырайы экенин айткан дарыгерлер жашоочулардын сак болуусун эскертти. Бүгүнкү күндө сасык тумоо өзгөчө балдар арасында күч алууда. Мында Ош облусунун Кара Суу районунан кайрылган бейтаптар басымдуулук кылат. Аталган райондун тургуну Кенже Курмушованын 2 небереси бирдей аталган дарт менен ооруканада. Башында наристелердин дене табы көтөрүлүп, өздөрүн жаман сезип баштаган. Качан гана температурасы максималдуу градуска чыкканда ооруканага кайрылууга аргасыз болгон. Ушундай көрүп коркосуң эле, 100 адам турдук биринчи келген күнүчү. Биз 104-чү болуп кабыл алдык приемдочу. Ушу температурабыз 39дон ашып кеткен үчүн гана кабыл кылышты. Мен аябай ыраазымын. Силердин келгениңерге да ыраазымын. Ушундай мен ойлоп жаттым эле. Неге ушундай жерлерге келип кабар албайт, ушундай жерлерден сурашпайт депчи. Мына саат 4төн кийин саат 11ге чейин 100 адам келиптир бул жергечи. Даже ошону кабыл алышты айтып көргүлө. Балдардын же сүйлөй албаса, бардыгы температура 39,3 деген температура болуп келдик. Аябай кайсы жерин ооруганда билиш кыйын экен бул балдардынчы. Же булардын тили болбосо, экөө бир күн келгенден кийин 2 күндөн кийин экинчисин алып келдим да. Ош шаардык жугуштуу оорулар бөлүмүнүн өзүнө эле күнүнө 150-200 адам кайрылууда. Бул көрсөткүч өткөн жылдарга салыштырмалуу алда канча көп. Мындагы бейтаптардын көпчүлүгү оорунун кабылдап кеткен түрү менен келүүдө дешет дарыгерлер. Бир үй бүлөдө көп 4төн 5тен ооруган учурлар көп кездешип жатат. Кичинекей балдардын иммундук системасы слабый болгондугу үчүн дагы кичинекей балдарда көбүрөөк оор өтүп жатканы ошодон болуп жатат. Айырмачылыгы болуп, бул көбүрөөк оорунун кабылдап кетүүсү болуп жатат. Бул кабылдап кетүүсү балдардын өпкөсү пневмония, осложнение кетип жаткан үчүн көп кездешип жатат. Сасык тумоонун вирустары оорулуу адамдан оорубаган адамга жөтөлгөндө, чүчкүргөндө жана сүйлөшкөндө жугат. Андыктан адам көп чогулган жерге барбоого аракет кылган дурус. Ал эми дарыгерлер грипптен кийинки пайда болчу кошумча оорулар жаш балдар жана улгаган адамдар үчүн коркунучтуу экендигин эскертишет. Курч респиратордук вирус инфекциялык ооруларга чалдыгуу негизинен декабрь айында башталган. Учурда аталган ооруканада 150дөн ашуун бейтап дарыланып жатат. Ал эми мында орун жетишсиздиги көйгөй жараткандыктан сары оорусу менен ооругандар башка жакка көчүрүлгөн. Жетишпегендиге байланыштуу биз азыр сары ооруларын башка ооруканага жылдырдык. 3-чү больница деп коет бизге. Ал жерге 50 койка ачтык. Дополнительный 50 койка ачып туруп, азыр биздин 210 койкабыз бар, азыр дополнительный развернут этек. А так бизде 180 эле дагы 30 койканы дополнительный койкаларды койдуртуп, бирок ал дагы жетишпегендей болуп атат да. Себеби оорулар көп кайрылып атат. Маалыматка караганда мурунку аптага салыштырмалуу 10 декабрдан 16 декабрга чейин оорулуулардын саны 16%га көбөйүп 9077 адамды түздү. Акыркы күндөрдөгү туруксуз аба ырайда сасык тумоонун күч алуусун шарттаган. Ал эми январь-февраль айларында да жугуштуу оорулар менен ооругандардын саны көбөйүүсү ыктымалдыгы айтылды. Ал эми бул багытта министрлик профилактиканы күчөтүү максатында 23 миллион сомго 90.850 дана вакцина алган. Учурда Кыргызстанда акысыз вакцинациялоо жүрүүдө. Гүлзада Төрөбекова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.